Тогуз Тороо району эң алыскы район. Жана шарты оор. Былтыркы жылга чейин бир дагы ысык асфальт басылып келген эмес да ал жерге. Былтыр гана жаңы ошо Сармат деген ишкана барып, заводун куруп, $1 миллион ишкана ачты. Ал жерде 20 адам иштеп атат. Сиздерден ал жерде башка сиздерден башка мындай заказчик жок да? Жок, эч ким, частный эл баспайт, башка. Былтыр 3 километр жолду басышты, асфальт, ысык асфальт. Анын 12 миллион 800 миң сому берилбей жатат да. 8 миллион 300 берилди да акчасы. Ушул карыздар боюнча кандай болот? Ким чечет буну? Быйыл берилеби, берилбейби? Эгерде ал ишкана Эгерде мындай боло бере турган болсо, ал ишкана ал жерден кетишке туура келип калып атат да. Иштебешке туура келип калып атат. Кайра эле жанагы эски холодный асфальт деп коет, ошону кана колдонобузбу анда? Бул ишканага заказчик болуп Кыргыз автожол ишканасы заказ аркылуу жумуш жасатыптыр. Маалыматыбыз бар, ошо карыздар берилген эмес деп көзөмөлгө алалы Кыргыз автожол тарабынан төлөнүп берилет да. Мындай кылайлы, ошол сиздерден сураныч, Талант Осмонбекович, ошол ишкананы сактап калайлы. Быйыл акча каражатын берели. 3 километр эмес, бир 6-7 километр жолду берели. Ошол ишкана ошол жерде иштеп, ошол жерде бир баягы эми жаңы заман келди, бийлик алмашты, мамлекетибиздин бюджети эки эселеп көтөрүлүп атат. Анан ал эл, Тогуз Тороо эли дагы ошону жоон тери менен сезсин алар дагы. Анан ошолордун баардыгы бүтүп кала турган болсо, ыраазычылыкты кимге айтат? Сиздерге айтат да. Ыраазычылыкты президентибизге айтат. Ошон үчүн сиздерден сураныч, жазып алыңыздар, ушу карызды берсеңиздер. Жанагы мен айткан жол каттамдарын, жанагы мен айткан жолдорду, жанагы ДЭУнун зданиясын, жаңы техникаларды, анан жаз кечүүнүн экспертизасын ушул биз бүгүнкү чечимге тапшырмага кошобуз. Анан ошону эртелетип берсеңиздер. Рахмат.